Каладагы академик Адышев атындагы геология институтунда геология минералогия илимдеринин доктору Кадырбек Сакиевдин эскерүү илимий теориялык жыйыны болуп өттү. Иш-чарага маркум доктордун жакындары, кесиптештери катышты. Эмчин дегенде ал убактысында 77 жылы Москва институтун бүтүп келген геология разведочный. Мындай орысча айтканда базовый образованиясы абдан күчтүү болгон. Анан ошол окуп келген, үйрөнгөн нерселердин баарын ушу биздин геология институтуна иштеп, анан кийин инженерден баштап директорго чейин. Анан жалаң эле бул иштерди, илимий иштерди аткарбастан бул жана биздин президентибиз айтып кетти, чет мамлекеттер менен дагы абдан байланышты күчөттү. Мен өзүм кардым. Мен сага өткөрүп берейин деп өз ыктыярым менен Кадырбек өткөрүп бердим. Мындан тышкары маркум Илимпоздун эмгеги илимде гана эмес, өлкөнүн өндүрүш тармагында экологиялык изилдөө эмгектери мамлекет тарыхындагы чоң үлгү катары калат. Мындай пикирин мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов билдирди. Мына агайдын китептери, лабораториясы бүгүнкү күндө алардын шакирттери тарабынан терең колдогуп иштелип жатат. Бүгүнкү илимий практикалык конференцияда агайдын эмгектери тууралуу айрым маселелердин башын ачып, элге жеткире турган эмгектери тууралуу кеңири сөз болуп атат. Коомдук мамлекеттик ишмерлер катышып атат. Мен бүгүн ушул Сакиев Кадырбек Сатыбалдынович профессор, доктор да агайыбыздын эмгегине арналган, а кишинин калтырып кеткен шакирттерине калтырып кеткен эмгектерине арналган илимий практикалык конференциясына ийгиликтерди каалаймын. Өз кезегинде элдин илим жолуна чыйыр салган мындай инсанды эскерүү келечекке сабак боло турганда иш экенин Исмаил Исаков билдирди. Азыр карап көрсөк, чындыгы баары биригип келип, эл аралык деңгээлдеги авторитети көрүнүп калды. Себеп дегенде, мына Кытайдан онлайн менен сүйлөп атышат, Казакстандын академия науктун өкүлдөрү сүйлөп атат. Бул да болсо, анын бирде Кыргызстандак эмес, жалпы эл аралык деңгээлдеги авторитетин билдирет. Ошонун негизинде мен ойлойм, анын бала чакасына, үй бүлөсүнө ийгиликтен соолук каалап туруп, анын ысмы дайыма кыргыз элинин эсинде калат деген менде чоң ишеним бар. Кыргыз илимий чөйрөсүнө чыйыр салган Кадырбек Сакиев 1954 жылы Казакстандын Актөбө облусунда жарыкка келген. Залкар Илимпоз эмгек жолунда кыргыз илим тарыхында бир топ болжолуу эмгек жасады. Иш-чарада сөз сүйлөгөн көрүнүктүү бир катар инсандар Сакиевдин эмгеги далайга өчпөстүгүн белгилеп, тарыхыбыздын учкундарын унутпоо милдетибиз экендигин белгиледи. Эскерте кетсек, Кадырбек Сакиев 2020 жылдын апрель айында мезгилсиз оорудан улам дүйнөдөн кайткан. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.